1, 2, 3, 4, 5, 6. Дал ушул мен турган көчө Кызылкыштагы айыл өкмөтүнө карап 7-көчө деп аталып, бул жердеги эки машина өтүүчү жолго мына мынтип мыйзамсыз курулуштар жолго чейин чыгып, азыркы учурда бир машина араң батууда. Бул көрүнүшкө жашоочулар нааразычылыгын күчөтүүдө. Мына ушул көчөгө убагында эки машина кенен батып, ары бери катташуу. Эми болсо минтип эки тарабы тары отуруп, бир автоунаа араң жүрүүдө. Бул тууралуу Бахатыр Усипов убагында байкап, архитекторлорго кайрылган. Натыйжада көчөнүн жээгинде жашаган 2-3 үй бүлө чын эле жолго чыгып кеткени байкалган. Көчөмүз жайда болсо, ушу ikkita машина сыгадыган көчө. Бу жерде 8 метр, 9 метр. Көчөбүз элдин айтуусу боюнча ген планда 8-9 метр болуп көрсөтүлгөн. Биздин жогорудагы көчөдө баары мыйзамдуу болуп, көчөнүн кеңдиги 8-9 метр болуп турат. Ал эми биз турган көчөдө мурун эки машина менен кеңири өтчүбүз. Эми өзүңүздөр көргөндөй жолго чейин чыгып кеткен курулуштардан улам азыр бир машина жолго араң батат. Мыйзамсыз курулуштардын бизге кыйынчылык жаралып, кимге барып кайрылышыбызды билбей жатабыз. Булар энди өз башымчалык кылып куряпты деп ойлояпман да мен энди. Чектелген сызыктан курулушун ашырып жиберди дегендердин бири Айбек мырза. Ал тилкени сатып алганына 1 ай болсо, курулуш ишин эми гана баштаган. Аталган жерге дүкөн салам деп пайдубалын куруп баштаган. Ага жашоочулар нааразы болуп, архитектор менен тилкесин өлчөп алууну талап кылышкан. Агерде мыйзам чегинде 2 метр сиз чыгып алгансыз десе, кайра кирип коем 2 метр. Канча чыккан болсом, ошону кирип коем. Агер документальный болсо, бул. Ал эми бул жолго чейин чыгып кеткен курулуштар боюнча Кызылкыштагы айыл өкмөтүнө кайрылганыбызда кабары жок экенин айтты. Эгерде жашоочулар арыз менен кайрылса, 14 күндүн ичинде тиешелүү адистер менен мыйзам чегинде чечилери маалым болду. Кайрылса биз ошо мыйзам чегинде адистерди чакырып, архитектураны жана башка тийиштүү ишканаларды чакырып туруп, бул жерди мыйзам чегинде чечип беришке аракет кылабыз. Өзүнүн баягы ген план нормативдери болот. Bir көчөлөр болот 9 метр, 12 метр, 11 метр өзү мыйзамда каралган боюнча ген планга коюлат көчөлөр. Ошо норматив боюнча коюлат. Азыр эми бу жерде канчалыгын ген план жок менде, ошон үчүн точно мөөнөтү бар. Ошо керектүү ишканаларга биз каттатып беребиз. Биз специалисттарды чакырып, наместе барып мыйзам чегинде чечип бериш керек. Бул сыяктуу көйгөйлөр болсо, жергиликтүү бийликке арыз түрүндө кайрылуу керектигин адистер эскертишет. Айымкан Исралы кызы Азам Бузириков, Ынтымак.